Бейиш нуру. Адамзат тарыхында айланабыздагы кубулуштар боюнча ар кандай божомолдор берилип келген. Булардын бирөөсү жердин астындагы суулардын пайда болуусу тууралуу. Өз доорунун эң эле акылдуу деп эсептелген философтору бул кубулуш тууралуу мындай көз караштарды айткан. Океандардагы ташкындаган сууларды шамал айдап келип, жерге сиңип, натыйжада жер астында суулар пайда болот деп айткан Милеттик Фалес. Океандагы суулар айланып агып олтуруп фильтрленип жер астына топтолот деп айткан Платон. Жерден бууланып чыккан суу буулары тоолордун чуңкурларына топтолуп, андан жердин астындагы суулар пайда болот деп айткан Аристотель. Өз доорунун эң эле акылдуу деп эсептелген бул илимпоздордун теориялары азыркы күндүн илим адамдарына чынында күлкүлүү туюлат. Жердин астындагы суулар тууралуу 1580-жылы гана Бернард Палесси жердин астындагы суулар жамгырдын жерге сиңүүсүнөн улам пайда болот деп айткан. Демек, 16-кылымдарда гана бул кубулуш тууралуу таамай теория айтылган. Энциклопедия Universalist'ын жердин астындагы суулар боюнча жазуучусу гидролог Ременярас бул кубулуш тууралуу тарапсыз эркин көз карашты айтып алуу үчүн илимпоздор Ренессанс доорун гана күтүш керек эле деп айткан. Башкача айтканда, орто кылымдардагы чиркөөнүн идеологиясына илимий ачылыштар терс келгендиги үчүн илимпоздор көп ачылыштарды эркин ача алган эмес. Эгер илимпоздор бир илимий көз карашты айтышканда еретик болдуң деп чиркөө дароо өлтүрүп салмак. Натыйжада канчалаган кылымдар бою чиркөө илимий ачылыштарды бууп, тосуп келген. Ал эми кереметтүү ыйык Кураныбыз бул маселе тууралуу эмне дейт? Аллах Таала Зумар сүрөсүнүн 21-аятында көрбөйсүңбү? Акыйкатта Аллах асмандан жамгыр жаадырып, аны жер бетиндеги булактарга кошту деп айткан. Мынакей, 14 кылым мурун илим техника өнүгө элек кезде бул маселе тууралуу Куран ачык эле айтып коюптур. Пайгамбар өзү эле Куранды жазып алганда деген караңгыларга ушул аят эле жооп болор балким. Адамзат тарыхындагы илимий ачылыштар туңгуйга кадалган кезде эң туура ишеничтүү жоопту Куран берүүдө. Биз мусулмандар качан гана Курандан алыстап, анын ордуна башка булактарга кайрылган кезде гана артта калып кор болуп жатабыз. А качан гана ага Кураныбызга жабышкан кезде өнүгүп жатабыз. Себеби Куран өнүгүүгө, жакшы, бардар жашоодо жашоого үндөйт. Буга мисал катары Европанын устаты болгон Андалузияны, орто кылымдардагы ислам дүйнөсүндөгү илимпоздорду жана илимий ачылыштарды, 600 жыл бою дүйнөнү башкарган Осмон империяларын мисал катары айта алабыз. О, менин бир тууганым, өнүгүүнү каалайсызбы? Анда Куранга кайрылыңыз. Куранда адамды өнүктүрө турган өтө көп эрежелер бар. Чынында биз Курандан түз алып түшүнүүбүз кыйын. Андыктан Курандын маанилерин ачыктап түшүндүрүп берген тафсирлер бизге жардамга келет. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.